Кээде адамдар өзүбүздөгү бар байлыгыбызды баалабайбыз. Бакытты башка жактан издейбиз. Жараткан Аллага шүгүр кылбайбыз. Анда сөз башынан болсун. Өзүм Борбор шаарда буйрутма жеткирип иштейм. Адаттагыдай өз ишимди иштеп жаткам. Күн ысык. Болгон жеримден терим агып, аягы түгөнбөгөн шаардын ызылчуу көчөлөрүндө дагы бир буйрутманы жеткирүүгө жөнөдүм. Иш көп болгондуктан баруучу жериме кечигип бардым. Барсам, буйрутмасын күтүп жаткан кардар мени ачуулана күтүп туруптур. Жетерим менен ачуулуу көздөрү менен тиктей үнүн өктөм чыгара, неге мынча кечигип, өз убагында алып келбейсиңби деп биртийди. Көкүрөк талаштыра бир урдуда терс бурулуп кетип калды. Жашоомо наразы болгон жаным тагдырыма да таарындым. Неге менин жашоом ушундай деп кейидим. Алаңгыча жаныма кымбат баалуу унаа айдаган, ак көйнөк кийип, кычыраган өзүм теңдүү бир жигит баягы кымбат баалуу унаада олтурду. Мен да ушундай машинам болсо, эх деп суктана карап, ичим ачышып кетти. Бир көз ирмемде баягы кычырап машина айдаган жигит өзүнүн жан сакчылары менен майыптардын арабасында кетип бара жатты. Бир саамга тиктеше түштүк. Дене боюм дүртөтө жаман абалга кептелдим. Өзүмдү кармандым да ордуман тура жөнөдүм. Бакыт байлыкта эмес. 6 саным аман. Жаратканга шүгүр келтирдим да жашоомду кайра жаңы барагын ачып жашоого бет алдым.